Өлкөдө 30 жылдан бери ишке ашпай келген ири улуттук долбоор колго алынды. Энергетикада тарыхтын жаңы барагы ачылып, Камбар Ата 1 ГЭСин куруу ишке аша турган болууда. Борбор Азия үчүн да өзгөчө мааниге ээ болгон бул ири ГЭСтин курулушунун биринчи этабын өкмөт өзү баштайт. Алгачкы инфраструктурасын түзүүгө дээрлик $19 миллион керек болуп, ал каражатта табылган. Ири долбоордун курулушу 1 апрелден тарта башталат. Бул боюнча Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен быйыл Камбар Ата 1дин биринчи этабын өзүбүз баштаган атабыз. Жакын арада финансы министрлиги евробондторго ошолордун рыногуна чыкканга аракет кылып атат. $500 миллион чейин. Ал эми биринчи инфраструктурасын түзүүбүзгө $18,8 миллион керек экен. Биз таптык, бюджетте бар. Буюрса 1 апрелден баштап баштайбыз. Камбар Ата 1 ГЭСи өлкө келечегин, Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун, Касамин долбоорун эске алганда сөз жеткис мааниге ээ. Бул ГЭС Токтогулдан жогорураак Нарын дарыясына салынмакчы. Платинанын бийиктиги 256 метр болоору айтылууда. Объект өзүн-өзү 12 жылда актай тургандыгы айтылат. Акылбек Жапаров ошондой эле Камбар Ата 2 ГЭСинин экинчи агрегаты ушул жылдын соңу же келерки жылдын май айына чейин ишке кирерин айтты. Бийлик энергетика тармагына ГЭС куруу маселесине өзгөчө көңүл бөлүп жатат. Мындан ары мамлекет чакан ГЭС курууну көздөгөн ишкерлерге зарыл болгон учурда грант бөлүп бере алат. Ишкердин каражаты же күрөөсү жетишсиз болуп жатса, мамлекетке жардам сурап кайрылса болот. Өкмөт акчалай колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирүүдө. Анткени буга чейин бул жаатта колдоо болбой, ишкерлерге тоскоолдуктар жаралган. Чакан ГЭС куруу иштери аймактарда да колго алынган. Жалал Абад облусунда ушул жылы эле 10 чакан ГЭС курулуп, пайдаланууга берилмекчи. Алардын арасында 2 ишкер каражат жаатынан насыя сурап кайрылган. Жергиликтүү бийлик алардын кайрылуусун министрлер кабинетине жөнөткөн. 2022 жылы 10 ГЭС куруу боюнча план кылганбыз. Азыр бул план боюнча кетип атабыз. Биз бардык инвесторлор менен сүйлөшкөнбүз. Алардын негизгилеринин бардыгы өзүбүздүн ички инвесторлор. Булардын алды бүгүнкү күндө курулуп жарымына жетип калды. Көпчүлүгү быйыл башталат. Азыр мына кар кетип, мына марттан баштайбыз деп бардыгы турат. Жалал Абадтагы Элим Изилдөө борборунун илимий кызматкери Абдисатар Доспаев микро жана чакан ГЭСтерди изилдейт. Ал түштүк жергесинде 12 кичи ГЭС курушканын айтат. Кыргызстан боюнча 3000ден ашык чакан ГЭСтерди курууга ыңгайлуу суулар бар. Бирок бийликтен колдоо болбой ГЭС куруу кыйындаган. Аягында эле көп ГЭС курса болот да. Мисалы үчүн мен көбүрөөк түштүк региондон Жалал Абад областын изилдеген үчүн атайын картасын жасап, ушундай кылып, каерде кандай точкада координаттары менен ушундай жасап жүрөбүз. Өкмөт башындагылар политикасын оңдоп аракет кылганы менен жергиликтүү бийликтегилердин эмеси потенциалы да ал даражага чейин өтө элек. Баягы эле боюнча коррупциядан баш чыгарды эле. Шектеп эле алаканын карап жүрөбүз. Өткөн жылдын ноябрында чакан ГЭСтерди күн жана шамал электр станцияларын курууну каалаган 20 компанияга күбөлүк берилген. ГЭСтерди куруу долбоорлору 2022 жылдын 1 мартына чейин ишке ашырылышы керек. Күбөлүк алган компаниялар электр энергиясын өндүрүп, аны сатууга, жеткирүүгө укуктуу болот. Жалпысынан өлкө боюнча быйыл 48 чакан ГЭС куруу пландалууда. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.